Саламатсыздарбы? 5 манжа бөлөк билек 1, 5 адам бөлөк тилек 1 дейт. Биз биригишибиз керек да. Бул жерде биз жаштар мурун чоңдордон өрнөк алсак, азыр чоңдор бизден өрнөк ала турган убак келди. Келечек жаштардын колунда эмес, келечек чоңдордун чөнтөгүндө болуп калды да. Ушундай эле мен сизге бир суроо берип кетсем, Союзбайевке. Сиздерге чоң депутаттардан же министрлерден келип силердин пикириңиздерди укту, силер менен жолугушту, ошо суроо жооп берип койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Бізде жана айтыңыздар жана кыргыздар негатив жактарды эле деп кошуп кетейин ушуга, негатив жактарды эле карайбыз депчи. Бул нерсени биз кылып алсак, биз өзгөртпөсөк, бул ошо ойдон калып кетчү нерсе да. Калып кетчү нерсе. Биздин клубтун мындай мисалы философиясы. Эмне үчүн кыргызбыз деп кечиксе, кыргызбыз деп көз жумуп өтүп кетебиз. Туура эмес кылып койсок, кыргызбыз деп өтүп кетебиз. Биз дал ошол нерсеге чекит коюп коелу деген максат менен иштеп жатабыз. Ал эми силер айттыңыз жана биригиш керек жаштар. Анан эрки жаштар бул сөздү көп айтат. Биригиш керек. Бирок кайсыл багытка биригебиз? Кайсыл багытка биригебиз? Эмнеге барабыз? Ал эми сиз айткан депутаттар, министрлерден бизге жолугушайлы, сүйлөшөлү деген нерсе боло элек. Азыркы коомго көрүнүштүү болуп калабы? Иштесең, жакшы иштерди кылсаң, бизде башкача көз караш менен карап калган. Мүмкүн жана байкелер айткандай, жаштар канатым алып келип алайымы бул балдарды деген себептен болушу мүмкүн да. Биздин мындан аркы кызыкчылык же болбосо жеке кызыкчылык да болушу мүмкүн да. Партиянын кызыкчылыгы болушу мүмкүн, жана партиянын жетекчилери. Мүмкүн мындан кийин бизге сунуштардыр. Биз дайыма айтабыз, биз деген партиянын кызыкчылыгы эмес, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн бул жол эмес эле биз коомдук жол менен гана кетебиз деген. Мындайда менин суроо берип атпайсыңбы? Ушу сен суроо бергендей, ушул тенденция деп коелучу, ушул аябай бүт кыргыз коомчулугуна аябай мүнөздүү да. Себеби ар бир нерсени ушул сөзсүз түрдө же бир депутат, же бир министр, же президент келип көрүп, угуп туруш керек деп ойлойбуз да. Биз алар үчүн эмес, биз өзүбүз үчүн жашап атабыз. Биз өзүбүз үчүн келечекти куруп атабыз да. Сен жасай берген иштериң